статистика боюнча эң көп эмнеден өлүп атат? Ошонун алкагында жабдыктар алынабы, алынбайбы? Ушул бюджетке, мына кийинки келаткан бюджетке алынабы, алынбайбы? Алынат сөзсүз. Мына азыр бүгүн эле ошол жанагы кибернож биздин улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнө азыр алганы турабыз. Ошол маселе дагы биздин алыс жака, чет жака чыкпай, ушул жерден башында залалдуу шишиктери бар, бүтүл организмде залалдуу шишиктерге ушул аппаратыбыз жардам берет. Бүгүн Виталий Мамутович менен да биз сүйлөштүк. Ушул аппаратка акча каражаттарын каралып атат азыр. Ошол мен ойлойм, бул бардыгына эле мындай белгилүү эле нерсе да, эмне үчүн кетип атат деген маселеден чыгат да. Анткени жабдык жок. Ошол жабдыкты биз ала алабызбы? Кайсыл жабдыктар алынат, ушунун үстүндө иш жүрүшсө жакшы болот эле да. Анан Нац госпиталь боюнча ал акыркы убактарда мындай өтө жакшы отзывдар болуп атат да. Ал жакка дагы сиз айткан жана жабдыктар толугу менен алынабы? Канча суммалык алынат? Алардын потребности мен билишим боюнча бир 80 миллион деп берип атабыз быйыл. Анан Марлен Абдырымгай жана сиз абдан жакшы айттыңыз. Андан тышкары азыр бизде дагы 20 миллион сом бөлүнгөн. Азыр тендер өткөрдүк. Биз жанагы бүт эле элдер жанагы бөйрөктөрүн алмаштырганга, чет мамлекеттерге кетип калып атат болуп атпайбызбы? Ошол аппаратты алганы турабыз 23-жылы. Тендер өттү. Буюрса жанагы пациент менен донордун баягы тектештигин аныктоочу аппаратты алып атабыз. Ошондо өзүбүздүн Кыргызстанда болуп калат пересадка почек. Рахмат, башка суроо жок.